Assalamu алейкум эл журт. Менин атым Нурлан. Өзүм Кемин районунан болом, бирок көп жылдан бери эле Ош базарда, Таразада иштеп, тыйын таап, ошентип оокат кылам. Менин айта турган сөзүм мындайча болуп атат. Мындан 3 ай мурун баягы телефон регистрация кылыш керек деп телефондорду өчүрүп, анан налог салышпады эле. Өкмөт 600 сомдон налог салып, анан 5 шарыда 700-800 миң сом ар кандай болуп кетпеди эле телефондору өчүп. Ошол моментте мен 3 кишиге суроо бергем да. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, анан Акылбек Жапаров. 3 кишиге суроо бергем да. Мен ушундай Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20% чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: Пятницкое шоссе метросу, Пятницкое шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Инвалид мен, бир бала, бир кызым бар. Балам 4 класс, кызым 2 класс. Анан мен ушинтип эптеп оокат кылып атам, мондай Таразада иштеп 10 сомдон топтоп, балам менен кызыма бир жумада бир барып, ушундай оокат кылып атам. Эмне үчүн силер мен баягы өзүмө жооп берейин деп айтканымда, ошол моментте өзүмө жооп берейин. Эмне үчүн силер мен ушинтип кыйналып, ушинтип 10 сомдон топтоп оокат кылып, балам менен кызымды, андан башка деле көйгөйлөр толтура, андан башка деле баягы күзүрү бар туугандарым акыбалымдын баарын түшүндүрүп айтканымда, эмне үчүн мага налог салып атасыңар, телефонду өчүрүп, анан налог алып, акча алып, анан тиги кайра телефонду иштетип дегенде, ошентип айтып ТикТокко жүктөгөндөн кийин, 2 күн өткөндөн кийин баягы Мату Маска шаарындагы мекенештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ННН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717 03 31. Мага жардам бергендин ордуна кайра ошо видео чыккандан кийин 2 күндөн кийин Ош базардын оозундагы гомго тартып, аяктан түшүнүк кат жаздыртып, 1 саат кармалып гомдо. Анан гомдон чыккандан кийин жарым сааттан кийин кайра тиги ГКМБнын оперлери келип Ош базарга чейин. Анан ошо ГКМБнын оперлери келгенде эле көрсөткөм, мына көрүп алгыла, мен могул жерде 10 тыйындан топтоп оокат кылып атам, көрүп алгыла деп көрсөткөм. 3 келген, бирок бирөө машинада калып, 2 опер келген да. Анан ошол жерден тиги ГКМБга алып барышып, ГКМБда аркы берки болуп, аяктан да 3 саат кармалып, түшүнүк кат жазып, анан өзүлөрү айткан, Камчы Ташиевке тиги арыз кат жаз, эмне көйгөйүң бар деп. Ушул сол кол менен калчылдап жарым саат бир катты жазып, анан дагы жарым саат экинчи катты жазып, баш аягы ошо 3 саат кармалып, анан ошол жерден ГКМБнын кызматкерлери өзүлөрү айтканда, Нурлан байке, бул видеолорду өчүрөлү деп, видеолорду мейли өчүргүлө дедим. Анан бирөө чалып алып аккаунтту өчүргүлө деди, окшойт, аккаунтту өчүрөбүз деди, мейли деп. Ошо 3 сааттын ичинде ошо видеолорду, аккаунттарды өчүрүп, андан кийин Нурлан байке мынтип чыгып сүйлөбөй эле коюңуз, андан көрө ушинтип кат жазып кетиңиз, колдон келишинче жардам беребиз деп
түшүнүк кап жазганда эле уже түшүнүктүү болду да эмне проблема болуп атканы. Андан бери 3 айдан ашып кетти, жок да. Анан макул деп эркекче сүйлөшкөнбүз, мусулманча бүт көйгөйлөрдү түшүндүргөм. Макул, жардам беребиз, чыкпай эле коңуз, сүйлөбөй эле коңуз деп мындай жумшак эле сөз менен айткан, мындай коркутуп үркүткөн. Отчет катары чыгаруудам. $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетинде пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжеке өзүнүн Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжеке өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Эмес, жумшак эле сөз менен айткан. Ошонун жогу 3,5 айдан бери. Андан бери дагы апам дагы ушундай бир айыкпас ооруга чалдыгып калды. Же жооп жок. Экинчи бөлүк. Анан ошентип жооп жок 3,5 ай өтүп кетти. Андан кийин баягы апам дагы баягы онкологический ооруга чалдыгып калып, онкологический оору деген өтө жаман оору турбайбы? Тиги биздин онкология больницада ошондой женский жана аппарат жок дейт да. Ошондой аппарат жок деп, тиги ошонун эле жанында частный поликлиника бар экен. Ал частный поликлиникада ошондой аппарат бар экен, ал 5,000 сом экен да. Баягы бер жагы бүткөндөн кийин анан аркы частный поликлиника бар 5,000 сом берип туугандар. Ошол жерге тартылганда анан врачтар тиги болбой калыптыр, анан андай мындай, анан кеч болуп калыптыр, эмне кылалы, кандай кылалы, тияк деп өмөтүп койгон. Документтерди берген. Анан апам болсо, апам деле угуп калыптыр анычы. Кимден укканын билбейм. Анан мага баары бир Кудайдын буйруганын көрөм деп койду апам. Анан биз деле апам айтканын угуп эле Кудайдын буйруганын көрөбүз деп, эмне болсо ошо болот деп. Бирок бул апамдын баягы онкологический ооруга чалдыгып калган муну видеого чыгып айткан эмесмин ошол убакта. Мындай булар деген центральный аппарат деп коет экен Бишкектеги ККМчы. Центральный аппараттын балдары кеминдин ККМасына чейин чалып айтышыптыр, ушундай биз балаңар кызылдап атат деп. Анан бирок кеминдин ККМасына мен видео чыгара элек деле мурун барып эле ушундай болот, жардам берип коңуз деп айткам да. Макул деп атып, ал жактагы тынчып атат. Бул центральный аппараттагы тынчып атат же жогу жок. Анан бир жолу чалсам тиги Камчыбек Ташиев бошобой жатыптыр. Ошо 3 ай өткөндөн кийин чалсам деле ошентип Камчыбек Ташиев бошобой жатыптыр, андай мындай деп койгон. Макул деп анда деле мейлде унчуккан жокмун. Андан бери 3 айдан ашып 3,5 ай болуп барат да. Анан бул мен эгерде кол бутум соо болуп туруп анан ушинтип жардам сурасам, мени сөксөңөр дагы жарашат эле. Анан бир жагынан мен майып, бир жагынан алган пособиям 3,000 сом эле, 3,000 сом эле алам. Аны деле мейли деп койдум, Кудай берекесин берсин деп койдум. Анан бир жагынан майып болсом, бир жагынан тиги апам жанагындай акыбалда, оор акыбалда жүрсө, Кудайга шүгүр жатып калган жок, бирок аппараттан ошентип чыгарып берип атпайбы? Кеч болуп калыптыр, жарабай калыптыр, болбой калыптыр, андай мындай деп. Аны апам Кудайга коюп койду, мен да Кудайга, биз дагы Кудайга койдук. 3 тууганбыз. Иним өзүнчө, карындашым өзүнчө да, өзлөрүнчө эле. Мен балам менен кызым кайненемдин колунда. Кайненем кичинекей кезинде эле өзүм багып берем деп алгам, бирок жума сайын баягы акча топтоп алып барып беришим керек аларга. Анан мен айта турган сөзүм ошо токотер жери силер өзүңөр эми баягы ККМдагылар
жана Садыр Жапаров, Берки Акылбек Жапаров өзүңөр чыгып сүйлөгөндө жардам беребиз, баягы эл үчүн иштейбиз деп айткан сөзүңөр бар да. Анан баягы билинбей калган, көрүнбөй калган, үнү жетпей калган, угулбай калган баягы майыптарга, оорукчандарга, бейбечараларга, чыныгы муктаждарга карап Алланын ыраазычылыгы үчүн биринчи очередь жардам берип койсоңор, Алла ыраазы болуп, анан силердин да ишиңер оңолуп жакшы болот эле. Биз дагы ошо дуа кылып турабыз. Анан ортодон бир баягы именно мага болбосо дагы, бирок мага деле ошондой сөздөр тийип атат да, баягы сен Кыргызстанга эмне кылып койдуң эле, анан Камчыбек Ташиевдин кандай тиешеси бар бул жерге депчи. Камчыбек Ташиевдин кандай тиешеси бар болгондо ККМдин балдары Ош базарга өзүлөрү келип, өзүлөрү менен бетме бет сүйлөшүп, тиги ККМга чейин барып 3 саат отуруп сүйлөштүм. Өзүлөрү айтты да, минтип чыгып ызылдабай эле коюңуз, көйгөйүңүздү өзүбүз чечип беребиз, анан Камчыбек Ташиевге кат чыгып таштап коюңуз деп. Ошондон бери 3,5 ай өтүп кетип, жогу жок болуп, мен ошон үчүн неме кылып атам да. Жөндөн жерине чыгып аткан жокмун да.